Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 3 июль 2023 жыл. Мен сіздерге туғандар Бишкек шаарынын батыш түштүгү Сокулук районуна караштуу Кызылтуу айылынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Так, анан биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер селекция тарап менен деле түз келсеңиздер, биринчи Күнтүү айылы, андан кийин Кызылтуу айылы болуп калат. Каласаңыздар бул жактан Малавадная менен келсеңиздер деле болот тугандар. Сокулуктан бул жактан келсеңиздер болот. Мынакей Сокулукка түз жүргөн маршрут и Бишкек шаарына Ош базарына түз жүргөн автобус бар тугандар. Андан башка деле толтура по пути машина таксилер деле бар экен. Так, мынакей ушул айылдын көрүнүшү тугандар. Азыр кирип барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чаршыда сатылуучу үйгө да жетип келип калдым тугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле түштүк чек арасы бул жыгачтан болгон казыктан башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул жактагы дагы бир ушундай казык бар экен, ошол жерге чейин жалпысынан жеринен 5 соток тугандар. Электр энергиясы бар, суу бар. Так, жер түз болгон жер тугандар, жана ошондой эле мынакей тоого жакын, абасы таза, тынч, жакшы райондордун бири. Так, азыр түндүк чек арасын көргөзөйүн да. Андан соң бул жакта кирпичтен салынган үйүбүз бар, анда ички тараптарына көргөзүп бир чекеде маалыматын берем. Мына кошуналар тугандар, мал менен алектенгендери деле бар экен. Калсаңыздар мал менен алектенсеңиздер болот. Суу деле кенен кошуналар сыяктуу бак, жер жемиш кылсаңыздар болот. Просто бул үй ээси өзү шаарда жумуш кылганына байланыштуу ал тараптары азыр ушундай бош. Түндүк чек арасы мынакей мына ушул жерге чейин. Кызыл кетеби бар, келсеңиздер дагы үй ээси жеринин чек аралары силерге тактап көргөзүп берет. Балдар мектепке Кызылтуунун бул мектебине барышат экен, жөө эле барып келишет. Сайдыкке деле жөө эле барып келишет. Жана ошондой эле 18-чи автобус дагы бир маршрутка менен шаарга, Сокулукка барып келе аласыздар. Андан ары мынакей бул алды тарабы. Бул жакта кирпичтен салынган узун туурасы 12-ге 8,5 болгон үйүбүз. Толук түрдө кирпич, сейсма, пояс колоналар коюлган. Азыр могу чыгыш тарабы утеплять этилип, сырткы тарабына текстура чачылыптыр. Бул жактары утеплять этилген эле бойдон мынакей. Толук түрдө кирпич. Жана алды тарап капталдары бош, хозпостройкалар да вес ушул сыяктуу эмне салсаңыздар келе болот. Азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын силерге көргөзөйүн, анан чыгып дагы калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул кире бериш, прихожка. Андан ары бул негизи кирүүчү эшиги. Ал жерден түз эле өтсөк тугандар. Бул жерде мындай бир бөлмө. Чыгыш тараптан пластик терезе. Жана бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз тугандар. Потолок гипсокартон, дуалдар көрүп тургансыздардай ремонт. Ушул жерден түз өтсөк, бир мындай зал дейбизби, холл дейбизби, ушундай бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезе, чыгыш тарабынан терезе. И андан ары бул жакта катарынан 2 бөлмө жайгашкан тугандар. Потолок пластик, дуалдар шаклёвка и бул жерде мынакей дагы бир мындай чоң бөлмө жайгаштыр. Бул бөлмөдө деле түштүк тарабынан терезе орнотулган. Көрүп тургансыздардай ремонт. Так, эми коросанчыда калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн коросундагы тугандар. Андан ары эмне маалымат дагы. Так. Ушундай тынчтыкты жактыргандар үчүн дагы жакшы вариант экен. Себеп мынакей куштардын эле үнү кылган, тынч, жакшы жер. Жана ошондой эле тугандар айдоо жерлер боюнча да буякта клубника, малина эгчү айдоо жерлер бар. Ушундай менен алектенип, анан ошол жакта жашайын дегендерге деле жакшы вариант тугандар. Бирок айдоо жери жок, анан айдоо жер канча деп чалып жүрбөңүздөр. Так. Бул үйүздүн мынакей түндүк тарабынан көрүнүшү. Эң эле батыш чек арасы бул жерге чейин. И бул үйүздүн батыш тарабынан көрүнүшү тугандар. Бул жакта шагыл бир аз курулуш үчүн дагы таш алар деле бар экен. Алар деле калса керек, менин оюмча буларды алып кетпейт го ээси. Так. Бул үйүздүн баасы $29,000 сурап атыптыр тугандар.
Дагы жаккан болсо келиңиздер, содалашыңыздар, арзандатуулар болот. Элердин номери бар, дагы бир маалыматтар калса чалыңыздар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ийесине чоң жардам берген болосуздар. Ада эле сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.